Рахмат. Сөз Мадумаров Адахан Кимсанбай иште. Рахмат, бүтін Қырғызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, биз комитетте караганда расмий түрдө сунуш бергенмен орусчадан түзөлү которуп алгансыңар да, маалыматка жетүү деп. Кандай жетет маалыматка? Маалымат алуу деп. Кыргыз Республикасынын жарандарынын маалымат алууга укугу деген түшүнүктө бул жерде, бул мыйзамда. Эсиңизде барбы? Сиз катышкансызбы же башка киши болгонбу? Эсимде бар. Анан кандай деп маани бердиңиз? Биздин регламент боюнча карасак, биринчи окуудан кийин гана жазуу жүзүндө кабыл алат экен. Биз ушунчалык кыйнап салып турбуз регламентти. Ошол кезде эле берилген жазуу жүзүндө. Кандай дейсиз ушул пикирге? Рахмат сурооңузга. Кимсанбай, сиз айткандай бул маселени биз комитетте карап атканда талкуулаганбыз. Анан сиздин сын пикириңизди биз эске алдык. Биз кошумча тил комиссиясы менен да консультация жүргүздүк. Бирок түшүндүрмө берип коеюн. Азыркы жанагы мен атап аткандай эки мыйзам бар. Ал мыйзамдарда дагы кыргыз тилинде маалыматка жетүү деп которулуптур. Андан тышкары 14-жылы басылып чыккан юридикалык атоолордун жана башкаруу түшүндүктөрүнүн орусча, кыргызча сөздүгү да бар. Аякта да жетүү деп алынып калыптыр да. Бирок сиз айткан сын пикирди биз эске алып, экинчи окууда өзгөрткөнгө даярбыз. Рахмат. Ар кандай түшүнүктөрдү эми кандай деп түшүндүрсөм болот экен? Бизде ар бир сөздүн өзүнүн мааниси бар. Маалыматка жетүү деген ал кууган киши жетет. Же аткан жебе жетет. Жетүү деген болбойт. Бул доступ к информации дегенди эле мындай тикелей которуп койгонсуздар да. Маалымат алуу укугу. Адамдар билиш керек, жарандар ошол маалымат алганда. Экинчи жагы. Рахмат ошол кабыл алганыңызга. Мыйзамдын аталышы ушундай аталса, максатка ылайык болот. Экинчиси. Маалыматты бербей койгондугу боюнча кандай чаралар? Мына азыр айтылып атат, тек гана жанагы таратып берсе жаза деп атат. Бербей койсо кандай болот? Маалыматты бербей койсо, азыр жанагы жоруктар боюнча кодексине биз өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз, ушул учурга байланыштырып. Маалыматты бербесе, анда штраф түрүндө маалымат ээлери жазаланат, штраф берилет. Айып пул төлөнөт. Айып пул төлөнөт. Мындай кылыш керек да, менимче. Мына ошол бир пакетти алып кириш керек да. Биз өзүбүзгө жазып алып атпайбызбы? Жогорку кеңеш өзүбүздүн укукту өзүбүз чектедик. Эгерде кайсы бир мыйзам кабыл алынса, 3 ай өткөнгө чейин ошол мыйзамдын аткарылышын жогорку кеңеш көзөмөлдөй албайт деп өзүбүздү өзүбүз чектеп койдук. 3 ай өткөнгө чейин болбойт экен караганыбызга. Биз ушундай кылбайлыбы? Эгерде маалымат бербей койсо, бул жалпыга кызыктуу маалымат болсо, эгер биздин жазма, көрсөтмө калемгерлерибиз, жазуучу журналисттерибиз кайрылса, маалымат бербей коет көбү. Соңку кезде өтө бир чоң модага айланып кетти, жашыруун сыр деп. Мына азыр Кудайга шүгүр, кемпирабад маселеси боюнча дагы адвокаттар сотко берди. Туура, ошол кемпирабад боюнча маселе жашыруун сыр дегенин жокко чыгарды. Сот тарабынан жокко чыгарылды. Мен өткөндө бир суроо бердим. Биздин чегарадан канча жаран басып өттү Кыргызстандын чегарасын 1 жылдын ичинде десем, бул жашыруун дейт. Эмнеси жашыруун анын? Башка өлкөлөр жарыялап атат. Бизге ушунча турист келип кетти, момунтай болду деп. А биздикилер жашыруун сыр. Анын баарынын бир гана себеби бар, түшүнбөйт теманы, түшүнбөйт. Ал маалыматты билбейт. Билбей калган маалыматы келгенде эле жашыруун сыр деген шылтоону таап калышты. Ошого кандай карайсыз? Адахан Кимсанбаевич, биздин мыйзам долбоордо жанагы экинчи беренеде 5-бөлүгүндө көрсөтүлүп жатат. Бул ушул мыйзамды бузууларда байланыштуу жок. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларды коргоо же маалыматтарды коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык ага жетүү чектелген маалыматтарды берүү байланышкан мамилелерге жайылтылбайт дейт. Бул колдонулбайт. Сиз билгендей, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө мыйзам бар. Аякта ар бир маалыматты
купуя сыр болгондугун атайын бир тизме бекитилет өкмөт тараптан. Аны болсо коопсуздук комитет көзөмөлдөйт. Ошол маалымат ошол тизмеге кирген болсо, анда бул мамлекеттик сыр болуп эсептелет. Анда берүүгө тыюу салынат.